Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү тема процентке карата мисалдар. Балдар, биз буга чейин да процентке карата мисалдар бир иштегенбиз. Бүгүн да процентке карата маселе мисалдарды иштейбиз. Бүгүнкү сабактын максаты биз ушу процент боюнча сандын бөлүгү башка бөлүктөрдүн проценттери боюнча аныктоону үйрөнө аласыңар. Сандын бөлүгүн табууну үйрөнөсүңөр. Ошондой эле үч бурчтуктун периметри жана жактарына болгон проценттин таасирин окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар, жаңы темага кирүүдөн мурда ушул бүгүнкү темага тиешелүү болгон өтүлгөн темаларды кайталап алалы. Себеби ал темалар бизге ушул сабакты дагы да жакшы түшүнүүгө өбөлгө түзүү берет. Биринчи бул процент деген эмне? Баарыбыз процент дегенди кайталайлы. Процент деген эмне? Кантип жазылат? Кандайча табылат? Жана экинчи бул санды процент түрүндө жазууда кандай эрежелер эске алынышы зарыл? Кандайдыр бир сан берилсе, эгер аны процент түрүндө жазууда кандай эрежелерди эске алышыбыз керек? Үчүнчү бул процентти сан түрүндө жазууда кандай амал аткарылат? Эгерде процент берилип аны сан түрүндө жаз десек, кандай амал аткарылып аны сан түрүндө жазабыз? Жана төртүнчү, үч бурчтуктун периметрин табуунун формуласы. Периметр деген эмне? Үч бурчтуктун периметрин кантип табабыз? Бүгүнкү сабакка мунун тиешеси бар. Ошон үчүн бардык ушул суроолорго жооп тапканга аракет кылалы, балдар. Анда жаңы теманын планы бул сандын бөлүгүн башка бөлүктөрдүн проценттери боюнча аныктоо. Биринчи план. Экинчи бул сандын бөлүгүн табуу. Үчүнчү бул үч бурчтуктун периметри жана жактарына проценттин тийгизген таасири. Жана төртүнчү, сабакты бышыктап маселе мисалдар аркылуу жыйынтыктайбыз. Анда балдар, биринчи план. Биринчи план карагыла, бул сандын бөлүгүн башка бөлүктөрдүн проценттери боюнча аныктоо боюнча баарыбыз 219-бетте ачабыз. Эми балдар, бул маселе аркылуу түшүндүрөм. Бул мындай маселе берилгенде кантип чыгарабыз? Карагыла, курулушта иштеген 3 дос 47580 сом иштеп табышыптыр. Бекзат Динисламдан 15%ке көп жана Нурелден 20%ке аз иштеп таптыр. Бекзат, Нурел канча акча тапкан? Эми карагыла, мында маселенин биринчи берилишин жазып алуудан баштайбыз. Берилди, бизге эмне берилди? Жалпы канча табышты? 47580 сом табышты. Бекзаттын тапканы канча? Бекзат X деп белгилейбиз. Себеби карагыла балдар, Бекзат Динисламдан 15%ке көп, Нурелден 15-20%ке аз деп атат. Демек, Бекзатты биз X деп белгилеп алабыз. Эми карагыла, биз буга чейин дагы бул эгерде кандайдыр бир процентке көп же кандайдыр бир процентке аз болгон, аз деп берилген санды табуу үчүн могул эки формуланы колдонгонду үйрөнгөнбүз буга чейинки сабактарда. Эми карагыла, Динислам дейт. Динислам демек Бекзаттан 15%ке көп дейт. Демек, ал 15%ке көп болгондо бул Динислам 15%ке эмне болот? Аз болот демек Бекзаттан. Демек, анда бул могул формула, экинчи формула менен табылат. X бул Бекзаттын акчасы. Бул кашанын ичиндеги 1 минус 0,1 көбөйтүү 15%ке көп деп атат. Бекзат Динисламдан көп. Демек, Динислам 15%ке аз. Демек, минус болуп жазылат. Барабар бул кашанын ичинде 0,185 деген жыйынтык келип жатат. X-га көбөйтүп 0,185 X деген келип чыкты. Эми Нурелден 20%ке аз иштеп тапкан дейт. Демек, Нурел Бекзаттан 20%ке көп тапкан. Демек, ал бул биринчи формула аркылуу аныкталат. Көп тапкан учурунда, кандайдыр процентке көп болгон учурда. Мында бул X бул Бекзаттын акчасы. Демек, бул көбөйтөбүз, ага 1 кошуу 0,1 көбөйтүү 20% көбөйтөбүз. Айыбыз бизге 20%ке аз деп атпайбы? Демек, Бекзаттыктан көп болот Нурел. 20-ны көбөйтөбүз. Анда кашан ичинен жыйынтык 1,2 X келип чыгат. Эми бизге Нурел канча акча тапкан? Демек, 1,2 X барабар канча акча тапканын табышыбыз керек. Эми мында карагыла, демек алар баары биригип 47580 сом тапкан болсо эгер, анда баарынын ошол акчаларынын суммасы ошону берет. 47580ди берет. Демек, X бул Бекзаттын акчасы, кошуу 0,185 бул Динисламдын акчасы, кошуу 1,2 бул Нурелдин акчасы, барабар жалпы 47580 болду.
Түшүндүкпү? Эми карагыла. Мында баарын кошсок, анда 3,5 x болот, барабар 47.580. Мындан бул көбөйтүү амалы бул жака бөлүү болуп өтүп, x барабар 15.600 дегенди таптык. Эми x'ыбыз биздин эмнеде белгилеген болчук? Берилишке кайтабыз. Бул x бул бекзаттын акчасы болсо, демек бекзат таптыр 15.600 сом. Эми ушул жерден дин исламды да бизге тап деген эмес, бирок таап коелу. Дин ислам канча тапкан? Дин ислам акчасы 0,185 x. Демек биз 0,185ти көбөйтөбүз. X'ыбыз 15.600 барабар 13.260 сом. Демек дин ислам 13.260 сом таптыр. Эми жообу биз жооп эмнени тап дедиле? Нурел канча акча тапкан? Нурелдин акчасы демек 1,2 x менен эсептелет. 1,2 x'ты бул көйдөсү 1,2-ни көйдөсү 15.600 көбөйтөбүз. X'ыбыз барабар 15.600 болду. Эми жыйынтык 18.720 болду. Демек Нурел 18.720 сом иштеп таптыр. Түшүнүктүү болдубу балдар? Болгону бизде эгерде эске алгыла, эгерде кандайдыр бир санга эле көп болсо, анда болгону ошол санды кошуп, эгер аз болсо кемитип коюу жетиштүү. Эгерде кандайдыр бир процентке көп болуп же болбосо аз болгон учурда бул формула менен эсептелинет. Түшүндүкпү? Анда экинчи планга өтөбүз. Экинчи план бул сандын бөлүгүн табуу. Эми карагыла, бул жерде маселе. Мектепте, мисалы биздин мектепте 3-5 класс, 5 класс бар, 3-5 класс. Анда жалпы 80 окуучу окуйт. Эми карагыла, 5-Б класста 5-А классына караганда 3 окуучу көп. 3 эле окуучу деп атат. Байкадыңар, мында сан аркылуу гана берип атат. Канча окуучуга көп экендигин. Ал эми 5-В класста 5-А классына караганда 8%ке көп окуучу бар. Демек бул жерде процентке көптүгүн берип атат. Эми мындан 5-В класста канча окуучу бар экендигин аныктагыла дейт. Демек маселени берилишин чыгаруудан баштайлы. 5 класс жалпы мектепте канча? 80 окуучу бар. Эми 5-А классыбыз карагыла. Мында деген 5-Б класста 5-А классына караганда 3 окуучу көп деп атат. 5-В класста 5-А классына караганда 8%ке көп деп атат. Демек биз 5-А классты x деп белгилеп алабыз. Ал эми 5-Б класс ошол 5-А класстан 3кө көп болгон үчүн болгону x кошуу 3 делет. Эми 5-В класста болсо, эми карагыла балдар, бул жогоруда пайдаланган бул биринчи формула кандайдыр процентке көп болуп атат, Демек ошону жазабыз. Бул x бул 5-А класстын окуучусу 1 плюс 0,1 көбөйтүп 8%ке көп болгон үчүн 8ге көбөйтүп анда жыйынтык 1,8 x деген алабыз. Бул 5-В класс. Демек бизде шартта дагы маселеде эмнени тап дедиле? 5-В класста канча окуучу бар экендигин аныктагыла дедиле. Демек 1,8 x барабар суроо белги. Табышыбыз керек. Эми карагыла балдар, ушул мектептеги 3 класстагы бардык окуучулардын саны канча болуп атат? 80 окуучу болуп атат. Демек, бул 5-А класстагы x, 5-Б классыбыз x кошуу 3, ал эми 5-В класс 1,8 x. Ушулардын бардыгынын суммасы канчаны бериш керек? 80-ди бериши керек. Эми мында белгилүүлөрдү топтоп, белгисиздерди топтоп белгилүүнү оң тарапка алып өтөбүз. Минус белгиси менен өтөт. Ал эми x-ка x койсок 2, буга койсок 3,8 x барабар. Мындан кемсек 77 деген келип чыгат. Эми мындан 77-ни 3,8ге бөлсөк, анда x барабар 25 келип чыгат. Эми x-ты биз эмне кайсы класс x деп белгиледик эле? Жогоруда берилишке кайтабыз. Демек бул жерде 5-А классты x деп белгилеген болчук. Демек 5-А класста канча окуучу бар экен? 25 окуучу бар экен. Эми 5-Б классты карайбыз. 5-Б класста ошол 5-А класска караганда 3 окуучуга көп болчу. Демек 5-А класста 25 окуучу болгондуктан ага 3тү кошуп 28 окуучу экендигин алабыз. Демек 5-Б класста 28 окуучу бар экен. Эми жооп, бизде жоопту эмнени тап дедиле? 5-В класста канча окуучу бар экендигин аныкталга деген болчу. Демек 5-В классыбыз бизден бул 1,8 x болчу. Демек аны көбөйтөбүз 25ке, жыйынтыгы 27 окуучу келип чыкты. Эми карагыла, жообубуз демек бизден 5-В класста 27 окуучу окуйт. Ал эми жалпы ошол 3 класстын
окуучулардын суммасы 25, 28, 27 бул 80ди берери келип чыгат. Түшүндүкпү балдар? Демек бул жерде бир класстын башка бир 5 класста мисалы кандайдыр бир санга эле көп экендиги берилди. Ал эми экинчи бул 5 класска караганда кандайдыр бир процентке көп экендиги берилди. Эгерде санга көп болсо болгону ошол санды кошуп коебуз. Эгерде процентке көп болсо аны жогоруда бул жерде көрсөтүлгөн формула аркылуу чыгарабыз. Анда түшүнүктүү болгон болсо, балдар 3-планга өтөбүз. 3-план бул үчбурчтуктун периметри жана жактарына проценттин тийгизген таасири. Эми карагыла, бул жерде үчбурчтуктун периметри берилди. Периметр деген эмне эле? Балдар эстедикпи? Периметр деген ошол жактарынын, бардык жактарынын суммасы. Демек, бул үчбурчтуктун периметри 70 сантиметрге барабар экен. Эми карагыла, мында экинчи жагы биринчи жагыдан 15%ке чоң экен. Ал эми үчүнчү жагы биринчиден 25%ке чоң экен. Эми үчүнчү жактын узундугун тапкыла дейт. Демек, мында кандайдыр бир санга чоң эмес, процентке чоң экен. Анда биз экөөсүндө тең, бирок карасаң байкаган болсоңор, биринчиден экинчи 15%ке чоң дейт, үчүнчү дагы биринчиден 25%ке чоң дейт. Демек, биз кандайдыр процентке чоң болгон учурдагы формуланы гана пайдаланабыз бул жерде. Берилди, маселеде эмне берилди? Периметр 70 сантиметр. А жагы бул x, бул биринчи жагын А деп белгиледик. Б жагы бул экинчи жагы биринчиден канчага чоң дейт? 15%ке чоң дейт. Демек, могул формулага коюу аркылуу мында бул 1,15x келип чыгат. Эми мындан С жагы биринчиден дейт, А жагыдан канчага чоң дейт? 25%ке чоң дейт. Демек, мында дагы кандайдыр процентке чоң болгон үчүн ушул эле формуланы колдонобуз. Эгерде кичине болгондо, анда наркы формуласын колдонмокпуз. Экөө тең чоң болгондуктан ушул формуланы колдонобуз. Анда мунун ордуна койсок, ушул формуланы анан 1,25x деген келип чыгат. Демек, биз табышыбыз керек 1,25x же болбосо үчүнчү жактын узундугу. Биз жогоруда айттык, периметр деген бул бардык жактарынын суммасы болчу. Демек, периметрдин формуласы А кошуу Б кошуу С экен. Эми Абыз барабар x'ка, Б'быз барабар 1,15x'ка, ал эми С'быз барабар 1,25x'ка барабар. Периметрибиз канчага барабар? 70 сантиметрге барабар. Эми мындан бул топтоштуруу аркылуу 3 кошсок, анда 3,15x барабар 70 деген келип чыгат. Ал эми мындан бул көбөйтүү амалы бул жака болуп өтүп 70 бөлүнгөн 3,15x барабар 20 деген келип чыкты. Эми x'ыбызды берилиште эмне деп кайсы жагын x деп белгиледик эле, артка кайтабыз. Бул демек А жагын x деп белгилеген экенбиз. Башкача айтканда биринчи жагын. Демек, биринчи жагы бул x барабар 20 сантиметр, же болбосо А жагы 20 сантиметр. Эми ал эми Б жагын эсептегенде, анда 1,15x бул 1,15x'ти 20га көбөйтсөк, анда 23 сантиметр деген жыйынтык келди. Ал эми жообу болсо, бул үчүнчү жактын узундугун тапкыла деген болчу. Демек, 1,25x'ти көбөйтөбүз 20га. 1,125 бул x'тин ордуна 20ны койсок, анда жыйынтыгыбыз 25 сантиметр келип чыгат. Демек, бизде издеген жообубуз үчүнчү жактын узундугу 25 сантиметр экен. Түшүндүкпү балдар? Эгерде үч бурчтуктун ордуна төрт бурчтук да берилип калышы мүмкүн, тик бурчтук да, квадрат да берилип калышы мүмкүн. Ушундай эле эрежелерге баш ийип чыгарылат. Эгерде кандайдыр бир санга чоң же кичине болсо, ошол санды кошуп же кемитип коебуз. Эгерде кандайдыр процентке чоң же кичине болгон учурда, анда биз жогоруда айткан бул эки формулага салуу аркылуу чыгарып алсак болот. Түшүнүктүү болдубу балдар? Түшүнүктүү болгон болсо балдар, анда сабакты бышыктайбыз. Бүгүнкү сабакты бышыктоо максатында силер баарыңар өз алдынча 535, 537 жана 539-көнүгүүлөрдү чыгарабыз. Бул ар бир планга бирден мисалдар. Ошол планда чыгарылган мисалдардын да колдонулган эрежелерди, формулаларды пайдалануу аркылуу чыгарасыңар. Жана бүгүнкү сабактын тапшырмасы бул 536, 538 жана 540-көнүгүү.
Бул формулаларды дагы ушу жогоруда эле сакталган эрежелер, колдонулган формулалар аркылуу чыгарабыз. Анда сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар саламатта калгыла.